Байлык жакшы да эмес, жаман дагы эмес. Балким ошол байлыкты колдонуучу адамга байланыштуу. Колдонуучу адам туура жака колдонсо, байлык жакшы. Колдонуп аткан адам эгер туура эмес жака колдоно турган болсо, анда ал байлыгы жаман. Имам Газали рахматулла айткандай, байлыктын мисалы жыландын уусу сыяктуу дейт. Эгерде адам ошол жыланды кармап, жыландан уу алуу ыкмасыны билсе, жол жобосуну билсе, анда ал байлык ага пайда берет. Ал аркылуу дары жасайт, башка кылат, кымбат баалуу, элге пайдасын жеткире турган нерселерди чыгарат. А бирок адам ошол жылан менен мамилени билбей турган болсо, билбей туруп эгерде жыландын уусуна кол салса, чагат, өлүп калат, ошо менен зыян алып келет да. Ошондой эле байлыкты дагы максатыны түшүнбөсө, байлык эмне максатта берилген, аны кандай колдонуш керек, анын жол жобосуну билбесе, кантип сарпташ керек, анын жол жобосун билбесе, кантип табыш керек, анын жол жобосун билбесе, анда бул баягы чагып койгон жыландан өлүп калган ууну колдонуп аткандай да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат: "Инна дунья, албетте дүйнө жашыл, көрктүү, ва хулу, жана өтө таттуу" дейт. Дүйнө өтө жашыл, көрктүү нерсе. Көрктүү нерсени адам көргөндө кандай кызыгат, ошого жеткиси келет. Ошондой эле дүйнөдөгү байлык дагы ошондой. Ва хулу, жана таттуу. Аны колдонсоң, пайдалансаң, өзүнчө бир рахаты бар. Эгерде аны туура тапса, туура иштетсе, билсе, пайдалуу, жардамчы болот. Ал эми эгерде туура эмес табып, андагы курсагы ач сыяктуу, айбан сыяктуу эле ага мамиле кыла турган болсо, анда бул урматтуу тууганым адамга зыян жеткирип коет дейт. Имам Газали рахматулла алейхи айткан: кимде ким 5 нерсеге көңүл буруп байлык таба турган болсо, анда ал байлыктын уусунан сактана алат деген. 5 эреже бар. Ушул эрежени сактасак, Кудайым буйруса, бизден таап жаткан байлыгыбыз дүйнө ахиретибиздин өсүүбүзгө, бактыбызга себеп. Эгерде буларды сактабай калсак, анда ошол байлык аркылуу сиз менен биз дүйнө ахиретибизди барбат кылып, бузуп, бактысыздыкка себеп болуп калат. Биринчи эреже, байлыктын максаты эмне, ошону туура түшүнүш керек. Байлык эмне максатта берилген? Жашоонун максаты байлыкпы? Хорошо, байлык боло турган болсо, анда байлык эмне максатта берилген? Жашоонун максаты эмне? Туулгандан баштап азыркы күнгө чейин биз эмнени эңсеп келатабыз? Бактылуулукту эңсеп келатабыз. Дүйнөгө келгенден баштап эле өзүбүздүн пайдабыз каякта экен, ошону издеп, апабызды сүзгүлөп, эмчек издеп, сүт эмип, ошондон рахат алып, акыл эсибизге, чоңоюшубузга, аң сезимибиздин чоңоюусуна, өсүүсүнө жараша дайыма пайданын аркасынан чуркап келатабыз да. Максат кантип бактылуу болуп калсам деп. Демек дүйнөгө сиз менен биз келгенде максат бактылуулукка жетүү, бакытсыздыктан сактануу. Жашоонун максаты эгерде байлык дей турган болсок, иштеш керек, башка кылыш керек, акча табыш керек. Иштеш керек, башка кылыш керек, акча табыш керек. Эгерде байлык максатыбыз десек, анда демек байлыкты биз бактылуу кыла турган аспап деп түшүнүп атабыз да. Байлык менен гана бактылуу боло аласың деген түшүнүк да. Байлык болсо гана бактылуусуң, байлык жок болсо бактысызсың. Бирок урматтуу тууганым, байлыктын максатын биринчи түшүнүп алалы. Байлык эмне максатта адам баласына берилген? Байлыкты Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна жаална ма алал арди зинатан лаха, линабluwahum ayyuhum ahsanu amala." Албетте биз ма алал ард, жер үстүндөгү нерселерди. Жердин үстүндө канча байлык бар? Эми азыр байлык акча менен эсептелди, бирок акча деле башы мисалы алтындын каршысына коюлуп эсептелген болчу. Жердин үстүндөгү кендер, байлыктар, тамак ашка байланыштуу болсун, жер жемиштер, мөмө жемиштер, же кендер болсун, алтын, күмүш, плутон, башка нерселер. Жердин үстүндөгү байлык дегени, яни ма ятакаввам, кайсы нерсеге баа коюлат, кайсы нерсе бааланат, ошону байлык деп айтылат. Ошол жер үстүндөгү нерселердин баарын зинаталлаха биз жердин коздугу кылып койдук дейт. Yani жер ошо менен коздолуп турат. Ошо менен жердин жердиги да, жашоонун жашоолугу. Эмне максатта? Линабluwahum ayyuhum ahsanu amala, адамдарды сыноо үчүн алардын кимиси жакшыраак мамиле кылат, жакшыраак амал кылат.
Ошо байлыкты ким эң жакшы колдонот? Кийим-кече байлык. Бирок ким ошо эң жакшы кийим-кечени кийет? Исламдык шариатына ылайыктуу, адамдарга мындай ылайыктуу, ар намыска ылайыктуу, уяттуулукка ылайыктуу, кичипейилдүүлүккө ылайыктуу. Байлыкка ким эң жакшы мамиле кылат? Ким тапкан байлыгын эң жакшы ыкма менен табат? Табып алган байлыгын эң жакшы ыкма менен колдонуп, ошону сарптайт. Сынаш үчүн силерге мен байлыкты бергенмин дейт. Байлык демек, урматтуу тууганым, Алла субханаху ва таала сыноо үчүн берген экен. Ал муктаждыкты бүтүрүү биздин жашоодогу муктаждыктардын, кажеттердин эшигин жабуу үчүн, жашоодо кыйналбай жашоо үчүн Аллах таала өзүнүн өкүмүнү берген. Алланын буйруктарын аткаруу менен сиз менен биздин муктаждыгыбыз бүтөт. Бала чака менен болгон мамилебизде ийгиликке жетебиз эгерде Алланын өкүмүн аткарып жаткан болсок. Ошо байлыгыбыз көп болсун же аз болсун же кайра аркасына кирген карыздар адам бололу, бирок ошол учурдагы өзүбүзгө таандык болгон Алланын өкүмүн аткара турган болсок, ошондо сиз менен биздин муктаждыгыбыз бүтөт. Ошондо биздин кажетибиз чечилет. Ошондо жүрөккө тынчтык келет. Жакшы жашоо куралат. Жакшы абалдар келет. Алла өзүнүн өкүмү аркылуу сиз менен бизди дүйнө ахиретте бактылуу кылыш үчүн өзүнүн өкүмдөрүн берген. Ал эми байлыктын аздыгы жана көптүгү сиз менен бизге сыноо үчүн берилген. Сыноо үчүн Алла субханаху ва таала сыноону каалаган. Валладина ла яржуна лиқа Аллах. Куранда Алла субханаху ва таала айтат, Алла менен жолугууну үмүт кылбагандар. Мындайча акырет күнүнө ыйман келтирбегендер. Аларга жана дүйнө жашоосу менен разы болуп, ватмаанну биха, жана дүйнө байлыктары, аспаптар, буюмдар, байлыктар анын колуна келгенде, ошо менен жүрөктөрү тынчтангандар дейт. Бир нерсеге жетип алып, ошо менен маселен бүттү деп жүрөктөн тынчтануусу, бул Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ыйманы толбогон адамдарды айткан. Аспап менен иш бүтөт, нерсе менен иш бүтөт, акча менен иш бүтөт деген, бул кыямат күнгө Аллага ишенбеген адамдар деген. Ошону Кудай катары көрүп элечи. Алла маселени бүтүрөт, муктаждыкты бүтүрөт өзүнүн өкүмүнө койгон убадалары менен. Ушундай кылгы, мен мындай кылып берем. Багымдат намазын ким жамаат менен эгер окуй турган болсо, Аллах Тааланын коргонунда болот. Ким Аллахтын коргонундагы адамга эгерде бир зыян жеткире турган болсо, Алла субханаху ва таала өзү аны сактайт. Алланын каршысына, Алланын душмандыгына чыгат. Алла өзү коргойт. Алла өзүнүн өкүмдөрүн берген, ошол аркылуу убадаларын берген, ошол убадаларга жараша Алла субханаху ва таала мамиле кылат. Ахаллаллахул бай'a ва харрама риба. Аллах Таала сооданы адал кылды, рибаны, сүткөрлүктү арам кылды. Аллах Таала ямхуллаху риба юрби садакат. Аллах Таала сүткөрлүктү өчүрүп жок кылат. Ал эми садаканы, кайрымдуулук иштерди, зекет, садака, ифитер, кайрымдуулук иштерди Аллах Таала көбөйтөт. Алла бир өкүмдөрдү берген, жолдомону айткан, анан ошого жараша убадаларды айткан. Ошол өкүмдү аткаруу менен убадасы аркылуу Алла субханаху ва таала жашоонун маселесин чечет. Ал эми байлык бул адамдын жашоосуна сыноо катары берилген нерсе. Бирөөгө көп берилет, бирөөгө аз берилет. Көп берилгени дагы сыноо, аз берилгени дагы сыноо. Сыноо үчүн Алла субханаху ва таала берген. Кембагалдар гана байлык менен сыналып, анан кийин бай адамдар байлык менен сыналбай калбайт. Балким ошол бир адамдын муктаж адамдын алдынан өтүп кетип атасыз. Сиздин ага кажетиңиз жок. Сизде балким ашыкча мамилеңиз бар ал туурасында. Демек сиздин чоң сынооңуз, ага кандай мамиле кыласыз? Ушундай адамдар болгон, муктаж адамдар келгенде сүйүнүп туруп алып, мархабан, кош келипсиң. Менин байлыгымды түбөлүктүү жашоомо, о дүйнөгө бекер эле жеткирип бере турган, мындайча айтканда карго кызматы кош келипсиң деп алып, сүйүнүп алып тосуп алчу экен да. Байлыгымды мени сактап бересиң, банкка салып бересиң, эселетип бересиң. Сен жок болсоң баягта менин байлыгым сактанат эле дегенде. Демек байлык, урматтуу тууганым, биринчи максатыны түшүнүш керек. Анын максаты эмне? Анын максаты Алла субханаху ва таала сынаш үчүн байлыкты берген пендеге. Сынаш үчүн. Буйрук берген жумуш кылганга. Буйрук берген, жумуш иштебей эле жүрөп, сыналат деген манда таштап койгон жок, андай эмес. Иштеш керек. Эркек киши мисалы балагатка жеттиби,
ой пикири чачырап баштадыбы, кыз менен үйлөнбөсө болбойт, жалгыз кыз менен калса башка жакка кадам кое берет, ошондой болуп калды, анда үйлөнсүн, ага милдет үйлөнсүн. Үйлөнгөндөн кийин Аллах Тааланын буйругу кандай? Сен аялыңдын кийим кечегин, тамак ашын, жашай турган шартын, дары дармегин, көңүл көтөргөнүн, тарбиятын, бардыгын тартибин түзүп бергин. Мойнуңа Аллах Таала жоопкерчилик койгон. Ошол өкүмдү аткарасың да. Алла өкүм койгон деп туруп иштейбиз. Алланын буйругу деп. Бирок иштегендик себептен менин жашоом чечилип кетет дебейбиз да. Иштебей олтуруп алсам жашоом токтоп калат. Иштесем гана жашоом оңолот, бул туура эмес. Туура кандай? Алланын буйругун аткарып атам, ошончо жашоом оңолот. Алла мага жумуш иштегенге буйруган. Адал кесип кылуу фарзы айн. Ар бир адам мойындагы милдети. Дүйнө себептер дүйнөсү. Дүйнө Алланын кудуретинен түзмө-түз пайдалана турган жер эмес, ал бейиште болот андай. Кааласаң эле болуп, Аллах Таала түзмө-түз кудурети менен жашоону жүргүзгөн. А дүйнө себептер дүйнөсү. Демек, урматтуу тууганым, кыскасы, бул тема тереңирээк. Байлык эмне максатта берилген экен? Байлык адам баласыны сынаш үчүн берилген. Биринчи, байлыктын максатын туура түшүнөлү дейт. Байлыктан туура пайдаланаш үчүн. Экинчиси, байлык кайсыл жактан келип жатканын көзөмөлдөө. Каяктан байлык келип атат? Адал жолбу же арам жолбу? Бирөөнүн акысы сизде жүрөбү, же болбосо өзүңүздүн акыңызды алгансызбы? Келип жаткан жолуну жакшылап көзөмөлдөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсыл эле дене мүчө эгерде арам тамак менен эгер бүтө турган болсо, дачетине арамдан тауып, арам нерсени жеп, ошол аркылуу денеге кирип, денеге азык боло турган болсо, фаннару аула бихи, анда ал денеге тозокко түшүү анда укуктуураак дейт. От анда тозоктун оту ага укуктуураак. Yani ошол дене отто күйөт деген сөз. Ошондон келип жаткан кандай жол менен таап жатабыз? Ар бир адамдын өзүнүн кесиби бар, машалла, Аллах Таала берген. Ошол кесипте мыкты деңгээлде аткарыш керекпиз, ошо менен жашоо оңолот. Ар бир тармакта дин боло турган болсо жашоо оңолот. Мечитте эле эмес, башка жерде эле эмес. Ислам дини баары эле келип алып мечитте отуруп алсын дегенди талап кылбайт. Ар кимдин дини ар башка болот, ар кимдин өзүнө таандык дини болот. Ошол динибизди толук аткаруу. Ида дуйятил амана фантадиру саа. Пайгамбар алейхиссалам айтат, качанда аманат текке кеткен болсо, анда кыяматты күтө берди. Адам кайсыл кесипте болгон болсо, ошол өзүнүн кесибини мыкты деңгээлде аткарбай, кыянаттык кылып, эптеп-септеп эле байлыкка жетүүнү эле максат кыла берсе, эмне үчүн байлыкка жетүүнү максат кылат? Анткени байлык менин жашоомду оңдойт деп түшүнөт. Байлык аркылуу муктаждык бүтөт деп түшүнөт. Байлык аркылуу эмес, Алланын өкүмү менен муктаждык бүтөт. Алланын өкүмүнү буздуруп олтуруп, миллиардты тапсаң дагы жашооң барбат болот, бузулат жашоо. Кыйрайт жашоо. Өзүңдүкүн да башканыкын да кыйратасың. Демек, ар бир адам өзүнүн кесибини жакшылап тактап алуу. Бир аз келип сурап алуу. Молдоке, мен ушундай жумуш кыламын. Анда мындай келишимдер болот, мындай учурлар болот. Кандай болуш керек? Ислам шарияты мага кандай жолдомо көрсөткөн? Келишимим кандай болуш керек? Андан кийин кандай мамиле кыламын? Ошону баардыгын тактап алыш керекпиз. Үчүнчүсү, өзүнө керегинче иштетүү. Алхамдулилlah, байлыкты Аллах Таала берди. Алланын неаматы, Алланын жакшылыгы. Жок болсо эмне кылат элек, туура? Мешитке келе албайт элек, кийим жок болсо. Унабыз жок болсо, жүрөт элек кыйналып, чакырган жерге жете албастан. Аллах Таала берип атат, машалла. Кече эле умрада олтурсак, бир туугандар айтып калды, өздөрү ошол Кашкардан болот экен, 94-жылы биз бул жакка келген элек дейт. СССР учур, кыскасы ал учурда көп ажыга келе албады. Анан Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ажыга келип баштады, аларды тосуп баштадык. 50дөн, 100дөн, 70ден болупчу. Анан 94-жылы Бишкекке келдим эле дейт. Бишкекке келсем, бул жактан жердештерим, ошо кашкарлык жердештер 50 уйгурлар чыгып алып, аэропорттон тосуп алышты дейт. Үйгө келдик. Үйдө чай ичкени олтурсак, бир маалда сөздөн сөз чыгып кетип, анан бери туруп айтты дейт. Мына эми туугандар, биздин жердешибиз Меккеден, ыйык Мекке шаарынан келип калыптыр, Медине шаарынан келип калыптыр. Эми келиңиздер, эми 100 граммдан алып коелу дейт. Биз дейт уйгурлар, өзүбүз аябай диндар деп эсептечик дейт. Себеби ушундай болгон тартип, аякта мектептин тартиби, медресенин тартиби болчу. Толук адам, ар бир адам окуганда алым деңгээлге жетип калат эле. Кыргыздарды мындайча мусулман катары деле, мусулман көз караш менен да карабайт элек дейт. Эми байкуштар дегенде эле карачук дейт. Кыргызстанда менмин деп төш каккан мусулмандардын абалы 94-жылы ушундай болчу дейт. Ушундай акыбалга келип калган эле Бишкекте дейт. Анан машалла мынакей дейт,
Убакыт өттү, бир аз эле убакыт өттү. Мисалы 18 жыл өттү, канча болуп калат? 22 нарактан 94 болсо 6. 28 экен. Убакыт өттүп олтуруп, кийин 200дөн, 300дөн ажыга келип баштады адамдар. Болуп олтуруп, азыр күндө 500дөн умрага келет атасыңар дейт. Мурда сомду сүйлөш кыйын болчу. Азыр доллар менен сүйлөп атасыңар. Мурда кошуна айылдагы тууганыңа барыш кыйын болчу. Азыр болсо самолет менен дүйнөнү кезип жүрөсүңөр. Эгерде айыл эли иман келтиришсе, таква болушса, анда асмандар менен жердин берекеттерин ачып коем деген берекет мына ушул да дейт. Мындан дагы башка кандай берекет болуш керек дейт. Бардык нерсе Аллах Таала дүйнөнү берди, ден соолукту берди, тынчтыкты берди, эркиндикти берди, эгемендүүлүктү берди. Дүйнө жүзүнө кездирип жатат. Меккеден чыксаң эле Кыргызстанда Ошки базарда жүргөндөй болосуң. Базарына барсаң Ошки, мечитине барсаң Кашкаридей. Жалаң кыргыздар машаалла. Ушул жылдын эле ичинде 40 миңден ашык адам. Алланын берекети деген ушул да. Байлык бул чоң неамат. Эгер туура жака иштеп келип аткан болсо, чоң неамат, Алланын берген белеги. Бирок ошол Алла берген нерсени эмне дейт? 3-чү эрежеси өзүнүн керегине жараша гана иштетсин. Аша чаап эле иштете бербесин, кажети жок эле нерселергечи. Өзүнүн керегине, кажетине карап иштетсин. Тамак ашка канча кажет бар, ошончо иштетели. Үй курганга канча кажет кетет, ошого жараша кармап жүрүш үчүн жөн эле кыйналып бербей, көзгө көрүнбөгөн лесталарга чыгып алып, анан кулагандан кийин кыйналып өзүңдү кыйнабай, кажетке жараша канча муктаждык бар? Ошо муктаждыкка жараша гана байлыкты иштетип үйрөнүш керекпиз. Улуу сахабалар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиятын алган мусулмандар ушундай болгон, башында кембагалчылык, жакырчылык болчу, жок болчу. 13 жыл Меккеде кыйналышкан. Мединага чыккандан кийин 5 жыл кыйналышкан. Андан кийин Аллах Тааланын жардамы менен мамлекеттер колго түшүп баштаган. Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun zamanasında 40 mamleket kolga түшкөн. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu gubernatör dengелге чейин жеткен. Аппак кездеме менен мурдун арчып атып, айткан: "О, Абу Хурайра, ушундай деңгелге жетип калдыңбы?" депчи. Yani ошо өтө чоң байлыктарга, бийликтерге жетишкен сахабалар. Сахабалар мурдакысын айта алабыз, кийинкиси көп айта алынбайт. Жеткен бардык нерсе, байлык өтө көп болгон. Азыр анык санын унутуп атам, Hazreti Abdurrahman ibn Auf радиаллаху үйдөн өткөндө бир канча миллиард доллар азыркы эсеп менен эсептегенде өзүнөн кийин байлык калган. Сарптагандардан кийин өлүм астына келип алып Айшене өзүнөн айтып, Пайгамбар салам айтты беле, Abdurrahman ibn Auf бейишке киргенде кыйналып кирет деп, ошо байлыгынын себебинен деп байлыгынын бир тобун сарпта берген. Ошондон кийин ошондой деңгелдеги байлыгы да. Бирок канча байлык келсе, канча байыса, башка болсо, мурдакы учурундагы канча чыгаша болсо, чыгашаны көбөйткөн, кирешелер көп болгон, бирок өзүнө байланыштуу чыгашаны көбөйткөн эмес да. Өздөрүнө таандык канча чыгаша болот эле күнүмдүк. Ошону көбөйтүшкөн эмес. Ошо мурда кандай жашоосо ошо боюнча кеткен. А бирок кирешелер көбөйө берген да. А биздики туугандар зароо эле кыргызбай байыса эле үй салат, кыргызбай байыса эле чоң машина алат, чоң той берет, чоң башка нерсе кылат. Өзүнүн тилинде унутуп орусча сүйлөп баштайт. Байысак эле биз өзгөрүп кете беребиз да. Жок, байлык бул урматтуу тууганым, сиз менен бизге сыноого берилген нерсе. Мактанып жүрүш үчүн эмес. Ошо менен кадыр бар табамын деп гана түшүнүш үчүн эмес. Байлыкты кажетке жараша үчүнчү максаты. Төртүнчүсү, кайсыл жака иштетип жатканын жакшылап көзөмөлдөш керек экенбиз. Кайсы жака иштетип жатабыз? Алдындар айтат, тапканга караганда сарптаганда көбүрөөк көзөмөл керек дейт. Тапканда арам болбосун дейсиң, бирок таап жатканда. А таап алгандан кийин меники деп туруп калаганда иштетип салат экенбиз да. Ошо сарптап жатканда бир аз көзөмөл керек экен. Исрап болуп калбадыбы, туура эмес жака кетип калбадыбы, сарптап атканда көзөмөл керек. Бешинчиси, зарычылыктан ашыкчасын пайдасыз деп түшүнүп, аны башкаларга сарптасын, аны барктуу деп түшүнбөсүн дейт. Бешинчи эрежеси, ашып калдыбы кажеттен сырткары? Анда бул пайдасыз, бул мага кереги жок деп туруп сарптасын дейт. Барктуу нерсени бирөөгө берип атам дебесин, ашып калган нерсени берип атам. Кыяматта ушул мага бале боло турган нерседен кутулуп, түбөлүктүү бейишимди мен ушул аркылуу куруп кетип атамын деп сүйүнүп берсин дейт. Ошого байланыштуу урматтуу туугандарым, сарптоонун туура эрежеси бул зекет болуп эсептелет. Зекет бул адам баласынын мойнундагы жоопкерчилиги, милдети. Кимдер эгерде зекеттин деңгелине жеткен болсо, мынакей зекеттин эсеби алтын менен эсептегенде 280.500 сом быйылкы эсеп. 280.500 сом. Кимде оборотунда акча бар, карыздан сырткары, бир жыл айланды,
эки тарабын караса ортоңку инфляциялар эске алынбайт. Караса мисалы мурдакы Рамазанда ушунча бар болчу 300 миңдин тегереги, азыр дагы бар бекен, демек ага зекет берүү милдеттүү түрдө. 2,5%-ны ал адам чыгарыш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, албетте Аллах Таала мусулмандардын байларына, байлыктарында ушундай бир ченемди парыз кылган, милдет кылган, алардын кембагалдыгын бардыгына жете турган. Канча кембагалдар дүйнө жүзүндө ач калышып, жылаңач калып кыйналышкан болсо, анда байлыктар өздөрүнүн байлыгынан тыйылып, сараңдык кылып аткандыктары себебинен ала кабардар болгула, уккула ва инналлаха юхасибухум хисабан шадида. Албетте Аллах Таалаларды катуу суракка алат, ау юаддибахум азабан алима, же болбосо Аллах Таала катуу аларга жан чыдагыс азаптарды берет. Yani surak alat, keçirse geçirip koyat, bolbosam azap kalıp koyat. Ошондуктан байлыктын ичинде канча башкалардын акысы болсо, ошолорду берели. Өзгөчө садакай фитрди